Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. 7 жаштан 14 жашка чыкканга чейин ата-эне кайсы нерселерге көңүл буруш керек? Мурунку алымдар айтып келишет. Балаң 7 жашка чыкканча сенин жыпар жыттуу райханың деп. Ал эми 7 жаштан ары дагы 7 жыл сенин кызматчың дейт. Ал эми 14 жашка келгенден кийин 7 жашта кандай кызматчың болду сага? Эгерде сен ага жакшы башчы болсоң, жакшы тарбиялоочу болсоң, 14 жаштан кийин ал бала сага шерик болот. Шерик деген бул оюн пикирин айта алат, сизди жакын катары көрө алат. Ичиндеги арыз муңу болсо, эң биринчи кайрылган ата-энеси болот. Кыз энесине кайрылат, бала атасына кайрылат. 7 жыл аралыгында начар мамиле кылсаң, корс мамиле кылсаң, ал сага душман болот. Бала балагатка жеткенден кийин баланы урган болбойт. Кээ бир ата-энелер балдар 14 жашка чыгып калып, балагатка эркектик немеси бияк кыз бойго жетип калган. Ошол кезде урган болсо, ата-эненин жок болуп кетишин, өлүп калышын тилеп калат дейт балдар. Кудай сактасын. Муну албетте айта албайт, бирок ичинде болот. 14 жаш переходный возраст деп келип, балдар бойго жетип, башка бир абал болот. Ошол кезде 7 жыл бүт көзүнүн алдында турат. 7 жаштан 14 жашка. Дээрлик ушу бала 12 жаштан 14 жаш аралыгында балагатка жетип, переходный возраст мүнөздөрү өзгөрүп, үнү өзгөрүп, бир жаңы калыпка түшөт. Ошол жерде ата-эне менен баланын ортосунда ажырым пайда болот. Кимде ким ошол 7 жыл аралыгында балага жакын болуп, туура таалим тарбия берген болсо, бала кызбы ата-энеге жакын болот. Ошон үчүн айрым ата-энелер балам сүйлөшпөйт, эч оюн айтпайт, эмне кылып атканын менен билбейм, дайыны жок деп эле жүрө берет. Ошон үчүн Ибн Кайым рахимахуллах чоң алымдын бир сөзү бар. Мындай дейт: "Актарул аулад иннама жаа фасадухум мин кибал аба." Көпчүлүк балдардын бузулуп кетишине себеп ата-эне тарап. Аларга таалим тарбия берүүдү таштап койгон. Диндеги парз амалдарды, абалдарды үйрөткөн эмес. Кичинекей кезинде эле таштап коюшту. Пайда берген жок. Валам янфау абаахум кибаран. Анан чоңойгондо алар да ата-энесине пайда берген жок. Кама атаба ба'духум алал укук. Кээ ата-энелер өкүнүшөт, бала мак болуп атат, мындай болуп атат, начар болуп атат мамилеси. Абал тил менен айтканда, балдары жаш кезинде ата-эне таштагандай эле каарыган кезде балдары таштап. Алла сактасын. 7 жашка келгенден кийин жаш чыбыктай, ийилчек, зээндүү, мээси тунук учур. Бул жаш алтын жаш деп коет. Эмнени укса, көрсө, эмнени жаттаса, бүт эсине калып кала турган учур. Мына ушул учурда эмнеге көңүл бурабыз дейт. Балдарды жаттоого, балдар жаттоого көңүл бурдуруш керек. 7 жаштан 14 жашка чейинки аралыкта балдарды көргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай аракет кылар эле. Сахабалардан келет, аларга бир жакшы нерселерди үйрөтүп жаттатып калууга. Мисалы күндөрдүн биринде Ибн Аббас көрүп калат пайгамбарсын. "Эй балам, мен сага бир сөздөрдү үйрөтөйүн. Ихфадиллаха яхфадук. Аллахты жаттап калгын, Аллахты сактагын, Аллах сени сактайт. Аллах тааламды сактай турган болсоң, Аллах тааламды алдыдан табасың сен" дейт. Алдыдан табасың деген сөз, сен Аллахтын буйруктарын, тыйларын тыйылып, Аллахтын буйругун сактаган болсоң, Аллах тааламды каалаган акча сураган учурда алдыңан чыгат сага жардам берип. Ида саалта фасалиллаха. Сурасаң, тек гана Аллахтан сурагын. Жардам сурасаң, тек гана Аллах тааламдан жардам сурагын. Билгин, бул үммөт баары биригип сага пайда берем десе, пайда бербейт, эгер Аллах таалам аны сени бешенеңе жазбаган болсо. Тек гана бешенең эмне жазган болсо тагдырыңа, ошол гана болот. Жүрөгүнө кандай нерсени орнотуп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жаш бала бул оңго чыга элек 7 менен 8 учуру деп айтылат. Эгерде адамдар чогулуп сага зыян берем дейт турган болсо, зыян берише албайт. Тек гана Аллах таалам бешенеңе тагдырыңа эмне жазган болсо ошол болот. Элестетиңиз жаш баланы. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар, "Ай сүйлө." Ошо балдарына бир тыюу, бир нерсени ушканда, ката кылганда сүйлөп калгандар бар. Анан бала байкуш оюнан деле, пикиринен деле өзүн паст тутуп, эч нерсе айткысы келбей калат. Мына караңыз, 10 жаштагы баланы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эле сөз менен кайрылып айткан. Ошол сөздү Ибн Аббас жаттап алып, 14 кылымдан бери бул хадис бизге уланып келатат.
10 жашка чыга элек баладан пайгамбар саллаллаху алейхи угуп бизге жеткизип атат. Ушул хадис 40 хадистердин биринде ар бир үммөттөгү мусулман адамдар жаттап жүрөт. Бул жөнөкөй эмес, чоң улуу хадистерден. Ибн Ражаб чоң алым рахмахулла ушул хадиске түшүндүрмө берип мындай дейт. Бул хадисте өтө бир улуу осуяттар бар. Чоң эрежелер бар. Мин ахамми умуриддин. Бул диндеги өтө чоң негиздерден болгон, зарыл болгон эрежелер камтылган. Ибн Аббас деген кичинекей 10 чыга элек бала. Балагатка жете элек бала. Себеби хижридин алдында 3 жыл мурун төрөлгөн эле. Дуаларды, зикирлерди балдарга, жакшы нерселерди жаттатып үйрөтүүгө, мээси тунук, зээни ачык жаттоого, ошого шыктандырып атене. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям небереси болгон Хасан Хусейнге биз намазды окуп жүрөбүз го, кунут дуасын. Небересине ал дагы кичинекей кезинде үйрөткөн. Аны дагы небереси бизге жеткизип атат. Аллахтын элчиси мага үйрөттү ушундай бир сөздөрдү витр намазындагы кунут дуасында деп. Ошол үйрөнүп жаттаган кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям неберелери 10 жашка чыга элек абал эле. Хижридин 3-үндө төрөлгөн. Шейх Фаузан хафизахуллах ушул 7 жашта баштап балдарга жаттатууга, жаттоого көңүл бургулат атат. Жаттоо деген мону элем сен жаттап кой эмес, ал деле бар, бирок ушул жакшы сөздөр кулагына жаңырып турса. Эрежелер, багыттар, насааттар. Бизде насаат тек гана ката болгондо насаат болбош керек. Себеби ал сөз 1 кирет, 2 кирет, кийин кирбейт. Эмнеге? Себеби балада психология жагынан даяр болот. Бая сөзүн баштады деп. Мен ошибка кылганда бул сөзсүз бир критиканы айтат. Нотация окуйт деген автоматтык түрдө мээси ушундай кабыл кылат дагы, ал сөз мээсине кирбейт. Кел, балам, отур. Сага бир кебим бар. Бир жакшы нерсени айтып берейин. Ушуну жаттап алсаң аябай жакшы экен. Ушундай экен, мунун пайдасы бар экен. Бул мындай экен, тигиндей экен деп кызыктырып үйрөтсө болот. Андан кийин Шейх Фаузан хафизахуллах 7 жашка келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга буйруган. Муру абнаакум бис салати ва хум абнаи саба. Балдарыңарды 7 жашка келгенде намазга буйругула. Ал эми 10го келгенде төшөктөрдү бөлгүлө деп. Ондо да намаз окубай турган болсо, анда бул 7 жаштан кызыктырган эмес, намазга өткөн эмес. 10 жаштарда атандай режим коюп окубай турган болсо, эмнеге окубайт? Окуш керек, ушундай күч колдонуп болсо да окутат. 12 жашка келип калганда, балагатка жетип калганда ол өзүнүн эрки менен окуп калат. Ал эми эч кандай адат болуп көрбөсө намазды, талим тарбия албаса 7 жашынан 10 жашка чейин. Анан 10 жашка келгенде күч колдонгон дагы кеч болот. 12 жаштан өтүп кеткенден кийин ага өөн учурап калат. Намаз деген чоң аталар окуйт окшойт. Ушул жашка келгенде биз да окуйбуз деп. Мына ушул жашта намазга, жакшылыктарга буйруу, артыкчылыктарын айтуу, пайдаларын айтуу, аны таштап койсо зыяндарын айтуу чоң эле кишидей сүйлөшкө катыны. Эми окуй бер, пайда менен эмне кыласың сен? Оку дегенде окуй бер, ушундай сөздөрдөн алыс болуш керек. Сен мээң жетмек беле, сен ал жашсың. Мен эмнени кылсам ошону кыла бер. Жок, андай эмес. Ошонун артыкчылыгын, муну окуса эмне болот, окубаса эмне болот, пайдасы кандай, зыяны кандай айтып бериш керек. Ушул 7 жаш кезинде балага намазды үйрөтсө, көңүл бурса, Аллах Тааланын жардамы менен иншалла анын жүрөгүндө нур пайда болот. Намазга, ибадатка жакшы көрүү пайда болот. Себеби дегенде Аллах Таалам Куранда айткандай: "Инна салата танханил фахша вал мункар." Чындыгында намаз жаман иштерди, бузук иштерди тыят. Ал эми таштап койсо, ошол 7 жаштан бүт туурай турган учур. Жүрөгүндө бир эмнени көрсө, ошол нерселер кирет, кабыл кыла турган учур. Анда баланы таштаган болот. Намаз ташталгандан кийин билиңиздер да, балада намаз жок болсо, тарбиянын башы жок болду да. Себеби дегенде биз балдарды тарбиялоодо Аллах Тааламдан жардам сурап, дуа кылып, ошонун түздөлүшү Кудайдын колунда деп, анан Аллах менен байланыша турган намазды жок кылсак, каяктагы тарбия болсун. Ошон үчүн шейх айтып атат: "Вала тарбия, вала салах ба'да идаати салах." Намаз жоголгондон кийин тарбия деле жок. Аллах Таалам Тоха 132-аятта айтат: "Ва мурахлака бис салати вастабир алейха." Үй бүлөңөрдү намазга буйругула. Вастабир алейха. Ошого сабыр кылууга чакыргыла. Сабыр кылууга. Ошол жерде атанын, эненин ролу бар. Кызым 7 жаш ал эч нерсени түшүнө элек, балагатка жеткенде өзү окуп алат дебестен, бири калса бири де окуса дагы ойготуп, тартып, үйрөтүп, менен окуй бер, түшүнбөсөң да окуй бер деп үйрөтүш керек. Аз-аздан намаздын ичинде келген дуаларды, зикирлердин маанисин айтып берип, бул жаман нерседен сени тыят экен, тосот экен, намаз окусаң Аллахка жагымдуу болот экенсиң,
Кудай сени жакшы көрөт экен. Бала түшүнөт бул нерсени. Кээ бир үйлөрдө жаш балдар атасынын намаз окуган жаман көрөт экен да. Анан неге деп суралса, жооп берип атат. Намаз окуганда эле ай тынч деп эле урушуп, бизди эшикке чыгарып, комнатадан чыгарып, анан ошодон жалканып калыптыр да. Мындайча намаз алардын көкүрөгүндө бир жакшы амал болуп көрүнбөй эле, намаз кезде биз тынчыш керек деп ушундай үйрөнүп калган да. Андан кийин 7 жаш абалда Шейх Фаузан дагы бир тепкичти айтып атат: Куранга көңүл бургула. Себеби Куранга көңүл бурсаңар, мурунку алымдар айтчу эле, Куранды үйрөт балаңа. Балаңа Куран калган баарын үйрөтөт. Ушул учурда 7 жаштардан баштап Куранды жаттап, анын ичиндеги маанилерди азастан деңгээлинде кабыл ала тургандай кылып айтып берүү, жаттатуу 7 жаштан 10 жашка чейинки аралыктарда көп сахаба, табииндер, аалымдар, бүгүнкү күндө дагы белгилүү аалымдар ушул убакыттарда Куранды жаттап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай: "Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама". Силердин араңарда эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, үйрөткөнүңөр. Куранды арабча үйрөнүп калыш үчүн 1 ай эле убакыт керек. 1 ай эле жакшы убакыт бөлүп койсо, бир мугалимге бериппи, 1 айда үйрөнүп алат. Андан баштап ары жаттап баштайт. Инналлаха ярфа би хадал китаб акваман ва ядау бихи ахарин. Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах таалам бул китеп менен кээ бир коомдорду көтөрөт, кээ бир коомдорду чөктүрөт. 7 жашка келгенде бала ата энесинен байкайт, эмнеге көңүл бурат, ата эне эмнеге басым кылат, эмнени улук көрөт. Анан 7 жашында Куран кайда, телефон чуклаганын көп көрүп отурса, ушул телефон улук окшойт деп. Азыркы күндө кээ бир балдар телефондон башы чыкпай, ошол жака мындай зависимый болгону. Куранга басым кылыш керек. Имам Шафии 7 жашында Куранды толугу менен 30 баран жаттаган. Имам Навави толугу менен жаттаган. 10 жашка чыкканга чейин. Ибн Таймия 10 жашка чыкканга чейин жаттаган. Жана бүгүнкү күндө алымдардын бири Шейх Ибн Бас рахимахулла 10 жашка чейин жаттаган. Эми биз толук Куранды жаттата албасак дагы 7 жаштан баштап ушул аралыкта: ай балам, баардык жакшылык китепте. Бул Аллах тааланын сөзү. Көздүн карегиндей кылып сактасаң, калган жакшылыктын баары ушунун артында. Буга көңүл бурбасак, анда биздин курган ушул. Дегендей, Аллах тааламдын китебин улуктаган сөздөр баланын кулагында жаңырып туруш керек. Мен иштейм, аялым арабча билбейт, кайдагы арабча жаттатуу. Өзүбүз түшүнбөйбүз Куранды окуткан деген ата энелер болушу мүмкүн. Азыркы күндө мына көп үйдө Куран үйрөтөм, тажвид үйрөтөм, араб тили үйрөтөм дегендер берип ошондойлорго жаттаткызса болот. 1000 сом, 1,5 сом төлөйт ушу 1 айга. Жумасына 3 жолу болсо да барып бала бат жаттап үйрөнүп калат иншалла. Ошондой эле бала ошо үйдөн ата эненин Куран китепти көп окуганын, маани бергенин, көтөрүп жүргөнүн көрүш керек. Улук экенин бала жүрөгүндө таасири калат. Сахабалар кандай болгон? Ахаднал Кур'ана ан каумин. Биз ушундай бир коомдон Куранды үйрөндүк. Коомду сыпаттап атат булар сахабалар. Алар 10 аятты үйрөнсө, наркы 10 аятка өтпөй, өттелектен мурун ошонун маанисин билип, ошого амал кылууну тадаббур кылып ой жүгүрчү элек. Бардыгыбыз Куранды үйрөнгөндө ошого амал кылыштыкты үйрөнчү элек. Жакында бир коом келди, биздин коомуна. Же коом келет, Куранды суу ичкендей ичет. Ла южавизу таракияхум. Куран кекиртектеринен өтпөйт. Бул деген ошол Куранга жеңил кароо, жаттаса мына сага деп жаттайт да эч кандай маанисин, ошого амал кылуу, Куран жашоонун негизги багыт экен, негиз экен, ушул экен биздин жол башчы деген нерсени көрбөдүк кийинки келген коомдор. Бул деген ошол ой жүгүртпөйт, акыл калчабайт, маани бербейт деген сөз. Мына мурунку адамдар балдарына Куранды үйрөтүүгө өтө көңүл бурган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү Куран эле. Айша энебиз кабарлагандай. Хадисти мындай дайыма эстеп жүрүңүздөр да. Балага Куран үйрөтүүдөгү артыкчылык боюнча хадис Абу Давудда, Ахмадда келген сохих хадистерден. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман қараал Кур'ан ва амила би". Ким Куран окуп, ошо амал кылса, ульбиса валидаху таджан яумал қияма. Анын ата энеси мындай тажы кийилет. Анын нуру бул дүйнөдөгү күндүн нурунан дагы жакшыраак дейт. Эми караңыздар. Эми оюңуздар кандай дейт? Ушуга себепкер болуп, ушуга амал кылган адамдын абалы кандай? Ата эне үйрөттү балага, ошого багыт берип койду. Ошол үчүн сыйлык берип аткан болсо, ал эми өзү үйрөнүп, өзү амал кылганга кандай сыйлык болот? Көп ата энелер арызданышат. Жашыбыз келип калды, Советтик Союздарда өсүп калдык. Азыр болсо тилим келбейт, менин зыйыным жок.
мүмкүнчүлүгүм жок, кайдагы Куран жаттай алам дегендер бар. Ушуларга шейх Фаузан насыха берип атат. Эгер ушул айткан сөздөр чын болсо, анда ошондой Куранды жаттай албаса, мына балдары бар, неберелери бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк берсин. Ошолорду үйрөтсүн. Ошондой жаттагандай, окугандай соопту ала берет. Улгайып калган ата-энелер, тили келбегендер, үйрөнө албагандар, жатта албагандар. Артыңыздан токтобос сооп мына ушул. Андан кийинки багыт. Балдарды тарбиялаганда кээ бир үй-бүлөдө ата-эне өздөрү мыйзам кое алат, эреже кое алат. Менин сөзүм закон дегенде, анан баягы жаш бала биздин негизги буйрук берүүчүбүз, биздин негизги тыюучубуз, ханыбыз, падышабыз бул ата-эне деп түшүнөт. Андан башка ким экенин деле билишпейт. Ушул кичинекей кезинен 7 жашынан баштап жүрөгүңдү улук туткан, сыйына турганың жалгыз Аллах болсун, ээрчи турган адамың пайгамбар болсун деген. Саллаллаху алейхи вассалам ушундай нерсени жүрөккө сиңириш керек. Мен ата-энемен, ооба мага рахмат айтасың. Бирок мен багыттарды, мен ээрчиген, улук туткан адам ал дагы жалгыз, сыйынган зат дагы жалгыз. Сыйынган затым Аллах, ээрчиген адам болуп Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой суроолор башталат. Анан ал жөндөн түшүндүрүп берип, ушул эки затка баш ийиш керек экенин баланын жүрөгүнө сиңирип. Бул да бир кандай руханий тарбия да балага. Ушуну улуктоо, Аллах таалам улук. Бир ашып кылып койсо, мен деген айтпадымбы сага? Кандай менин сөзүмдү укпайсың? Көрүшпү, ал жерде атасынын улуктугу, энесинин улуктугу жүрөк орнойн деди. Бирок алар татыксыз эле андай улуктук орноо. Ал жак Аллахтын улуктугу орнош керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу, багыты орнош керек эле. Ошол жерден ушуну үйрөтөбүз керек. Туура эмес иш болгондо мен айтпадым беле, бул туура эмес. Андай эмес. Бул нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура эмес дептир. Биз ушуга ээрчийбиз балам. Бул туура эмес экен. Аллах таалам тыйган экен. Муну Аллах таалам жактырбайт дегендей багытты бериш керек. Түшүнбөйт дебеңиз, түшүнөт бала. Омай ютаиллаха вар-расул фаулаика ма'алладина ан'ама Аллаху алейхим минан набиина вас-сиддиқин ваш-шухада вас-солихин ва хасуна улаика рафиқа. Ниса сүрөсү 29-аят. Ай балам, кимде ким Аллахка баш ийсе, Аллахты уга турган болсо, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар, биздин пайгамбар, ошону уга турган болсо, булар кыямат кайымда пайгамбарлар менен бирге болот экен, чынчылдар менен, шухадалар менен, солихиндер менен бирге болот экен. Булар кимдер? Булар кыямат кайымда махшар күндө сап башында турган эң жакшы адамдар. 4 категория: пайгамбарлар, чынчылдар, шейиттер, анан солих адамдар. Мына пайгамбарга баш ийип койсок, Аллахка баш ийсек, биз ушул топ менен бирге болот экенбиз деген нерселерди акырындык менен өзүнүн деңгээлине жараша сөздөрдү жөнөкөйлөтүп түшүндүрүш керек. Аллахка баш ийип, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайт экенбиз, эч кимди кошпойт экенбиз, шерик кылбайт экенбиз. Ата-энеден да жакшыраак сүйүшүм керекпи деп. Ага ишен кабарына, буйругун аткар, тыйгандан тыйыл. Жана ошол кандай көргөзүп берсе, ошондой жол менен биз сыйынышыбыз керек экен Кудай тааламга деп, акырындык менен атам аябай улуктайт ушул Мухаммад деген пайгамбарды деп, баланын жүрөгүндө орун калыш керек. Ошол эмне десе чыкпайт нугунан. Буйруганын аткарат. Күнөөнү жаман көрөт. Себеби бул Аллах таалам жаман көрөт экен күнөөнү деп. Күнөө бул тозокко киришке себеп болот экен балам деп, кыскасы ата-эне өзүнүн айбатын күчөтпөстөн, өзүнүн сөзүн мыйзам кылбастан Аллах тааламды жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү менен коркутуу. Өзүм түшүп калбай турган нерсеге сага да мен эскертип атам деген. Яума туқаллабу вужухухум финнар. Ал күндөрдө жүздөрү менен тозокко кирип, тозокто оонашат адамдар дейт. Аллах таалам айтып атат Ахзаб сүрөсү. Якулуна я лайтана. Алар ушинтип айтып кыйкырып бакырышат. Аттиңай, аттиңай. Ата'аналлаха. Аллахка баш ийип калбай. Ва ата'анар расула. Аллахтын элчисине баш ийип калбай деп өкүнүшүп атат. Көрдүңбү балам, биз да ушундай өкүнгөндөрдөн болуп калбайлы. Эгер бул Аллахка, пайгамбарга баш ийбесек, отко түшүп калышын сен каалайсыңбы? Же ата-энеңден түшүп калышын каалайсыңбы? Ошондуктан буларды биз улук тутуп, Аллахка сыйынып, пайгамбарды ээрчейли деген нерсе жүрөктө калыш керек. Ата-энеден бала үлгүнү көрсүн. Аллахка болгон сыйынуудагы урматтоосун, сыйлоосун, пайгамбар дегенде жанын берет экенин бала сезсин. Ата-энем улук тутат бул нерсени деп. Бир нерсени туура эмес көрүп калдыңызбы? Бул туура эмес, потому что мен жаман көрөм муну дегендей багыт болбосун. Мага жакпайт бул нерсе дебесиз. Туура эмес, себеби Аллах тааламга жакпайт бул нерсе. Андан кийинки багыт мектеп боюнча. Ошол жердеги сабак берген мугалимдердин абалы кандай? Менин баламды кандай адам окутат?
ал жерде жүргөн балдар ушу мектептин идеологиясы кандай, эмнелерди үйрөтөт. Бир еврейский мектеп көрүп койгондор бар экен. Туура эмес багытка үйрөтөт. Атеисттик багытта болгон мектептер көрүп койбой, туура багытта берген мектептерге берүү. Себеби ошол жерден 24 саат болсо, 3төн 1 бөлүгү өмүрү ушул мектепте кетет. Анан ал жакта эмнелерди көрсө ошолордун баары сиңирет. Мугалимден бир алат, досторунан алат. Мектептин абалын билип, зыярат кылып, сүйлөшүп мугалимдер менен акыбалды билип туруш керек. Кимдер менен достошуп атат, мунун достору ким? Ал достор болгон балдардын абалы кандай? Анын ата-энеси кандай? Сөзсүз. Себеби канча деген ата-энелер айтышат. Түшүнбөйм, балам сөгүнүп келип калыптыр деп. Ошондой бир жаман балдар менен ойногон. Же уруу адамдардын балдары болот, уруулукка жеңил караган, урдагандарын көрөт, сөгүнгөндөрүн көрөт. Ошонун баарын бала сиңирип келет. Китептерин кароо, бул жерде туура эмес багыттар болуп кала турган болсо, жанагындай орус тил китептерди мен өткөндө окуп калдым, ушундай арасында бар экен. Ишеним башка жака бура турган. Ошол жерде белгилеп коюш керек, түшүндүрүп. Балам буга маани бербей эле кой. Жана мисалы жылдыз учса, бата тилесе, батаңыз кабыл болуп калат экен го, тилек деген. Ушундай сыяктуу бир жомок сомоктордон илип алат экен. Тетрадтарын карап, мугалим менен сүйлөшүп, акыбалын билип, бала. Менин негизги багыт тарбиям мектеп эмес, ата-энем экен багыт берүүчү. Андан кийин мектептен кийинки эле абал 7 жаштан 14 жашка чейинки убакта көңүл бура турган ушул балага колдон келсе досту ата-эне өзү тандап берсе жакшы болмок. Эмнеге? Себеби достун ата-энеси аркылуу билип, бир жакшы ата-энелер, достору бар, түз жолдо жакшылык менен таанылган, балдарына убакыт жакшы бөлгөн, жакшы тарбия берген, ошол балдар менен тааныштырып, мына менин бул жакын досум болот, сен дагы баласы менен дос бол деп үйрөтүү. Себеби ушул 7 жаштан 14 жашка чейинки аралыкта балдар тенеге караганда достору менен көп жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ар-раджулу аля дини халили фальяндур ахадукум ман халил." Адам досунун дининде болот, ошондон силер карагыла ким менен достошосуңар дейт. Шейх Фаузан хафизахулла айтып атат, издесин дос дейт баласына. Кээ бирлерге бул өйөн учурашы мүмкүн. Мен издейинби балама дос деп. Балаң өзү дос таба алганча сен дос таап бер дейт. Себеби бала кандай дос табат ал? Анан кийин өкүнүп ал достон ажыратыш кыйын болуп калат. Себеби ошондой жаман болсо дагы ошого үйрөнүп алды, болду. Мындай окуяларды айтып берсе аябай көп, аны сиздер жакшы билесиздер. Андан кийин ата-эне ушул куракта көңүл бура турган нерселердин бири балдарга, аалымдарга кандай мамиле кылыш керек, ушул Куран, сүннөттү жеткизип берген, ушуну түшүндүрүп берген ушундай аалымдар бар, ученыйлар. Ушуларды сыйлаш керек. Биз үчүн булар көпүрө. Буларсыз биз динди туура түшүнө албайбыз. Биз буларды сыйлаш керек дегендей нерсе көкүрөктө калыш керек балдарда. Биз үчүн күнү түнү уктабай эмгегин кылып иштеп аткан мамлекетибизге, жерибизге тынчтыкты, коопсуздугун сактап берип аткан мамлекет кызматчылар бар. Ушуларды сыйлаш керек деген аалымдарга жана мамлекет башчыларга болгон жакшы көрүү, ошолорду урматтоо, сыйлоо, кадырлоо, рахмат айтуу деген нерсени үйрөтүш керек. Жакшы сөз укпайт ата-эне. Качан көрсө наалып аткан, кейип аткан, президентти жамандап аткан, өз жерин жамандап аткан, башка өлкөнү мактап аткан. Анан баланын жүрөгүндө эмне болот? Биздин мамлекет башчылыктарынын баардыгы эле бир шалакы, начар адамдар жутуп турбайбы деп мындай ушул балдардын жүрөгүндө бир жаман көрүү, жек көрүү, ушундай настрой болот да, уже өз жерине, өз өлкөсүнө күйбөйт. Бул эптеп-септеп окуум бүтүп алсам эле мен кетишим керек башка өлкөгө. Бул жактын келечеги жок, багыты жок, начар өлкө деп кичинекейинен эле жаман көрүп баштайт. Тене тамак ичип сүйлөшүп атканда өзүнүн жерин жакшы көрүүнү, биздин мамлекет башчыларга рахмат, күзөт кызматтарына рахмат, милицияларга рахмат, врачтарга рахмат, түндө ооруп калсаң кайрынып алсак дагы альхамдулилля, Кудайга шүгүр, мына тынчтык сакталып турат, милициялар, күч органдары иштебесе азыр эле үйүбүз тоноп кетмек балам. Буларды жакшы көрүш керек, мамлекет башчылары жакшы көрүш керек, Куран сүннөттү түшүндүрүп берген аалымдарды жакшы көрүш керек. Бул бири болсо биздин коопсуздукты сактап берсе, адамдарга рахмат айтпаган, Аллахка рахмат айтпайт деген нерселер баланын кулагында жаңырыш керек. Анан ошол баланын жүрөгүндө жакшы үмүт пайда болот. Өз жерин, өз өлкөсүн жакшы көрүү пайда болот. Жакшы турбайбы деп. Себеби жаман маалымат менен адамда үмүтү өчөт дагы. Ал жакка өзүн бир салым кошоюн, мен да өлкөмө пайда тийгизейин дебейт. Себеби баардыгы жаман болсо, эмне толук бул жака жардам бериш деген пайда болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадистеринде келет, кайсы бир адам келип сага маанисинде адамдар куруп кетти, адамдар болбой калды десе, сен билген ал адам өзү куруп кеткен дейт.
өзү куруп кеткен адам. Бул жакшылыктын үмүтүн өчүргөн адамдар жакшы эмес. Ошон үчүн негатив, тиги өлтүрүп кетти, анан бул союп кетти, тигин зордуктап кетти, тигини уруп кетти. Ушундай маалыматтарды азайтыш керек. Айтпаш керек мындайды. Бул мындай бир негативке, корс жүрөккө, мээримдин жоголушуна жаштарды тарбиялайт. Бузук иштер болсо реакция бербей калат балдар. Андайды угуп эле жүрөбүз, болуп эле жүрөт. Балдарга түшүндүрүш керек. Я юхалладина аман, о Аллах иман келтиргендер, Аллахка жана Аллахтын элчисине жана улил амри минкум. Улил амр деп эл башчыларга да баш ийгилет. Ооба, жакшылык иште баш ийебиз. Эл башчылар, алымдар, идеал, эч бир катасы жок деп айта албайбыз. Адам болгондон кийин баарында ката болот. Кайсы эле эл башчы келип ушу мен жеп кетейин, мамлекетти курутуп кетейин деп келет. Алар да ошол тарыхта атым калса экен, жакшы кызмат мен элге таанылсам экен деген ойлору бар да, чиновниктердин деле. Туура эмес настрой койбош керек. Баары эле жемкор, баары эле болбой калган, жарабай калган. Бул ушундай радикал топ балдарды тарбиялайт. Ойлоңуздар, радикалдар каяктан келет? О, бул жактан келет, анан биздин балдарыбызды келип брошюра таркатып, анан интернеттен айтат да. Жок, ата-эне өзү эле үйдөн тарбиялап коет. Анын биринчи кадамдары жана жогоруда айткандай. Кейиген сөздөр, наалыган сөздөр, ушак мамлекет башчысын жамандап атат, тигини жамандап атат. Жыргаган коом эмес турбайбызбы биз деп. Мына ошентип эле даяр болот. Бул балдарга өз өлкө боюнча, мамлекет боюнча, алымдар боюнча жакшы сөздөрдү сүйлөй үйдө. Эгер ошончолук бир ушак сүйлөй турган болсоң, күнөн табайын десең да, анда балдарыңан жашынып жана ата-эне менен келишпестик болуп кетсе, бир комнатага кирип барып сүйлөшүп алаткандай балдарга көргөзбөй. Ушундай бир маселе болсо да аларга көргөзбөш керек, угузбаш керек андай сөздөр. Падышаны коргулган адам Аллах Таала аны коргулат. Күндөрдүн биринде Абу Бакр радиаллаху анхунун жанында бир адам айтып калат. Ай, биздин падыша фусактар башкача бир кийим кийип алыптыр дейт. Анан Абу Бакр ал сөздү укканда ускут дейт. Оозуңду жапкын дейт. Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул, Аллахтын элчиси айтканын уктум дейт. Кимде ким падышаны коргулган болсо жер бетиндеги, Аллах Таала аны коргулат. Анан бүгүнкү күндө сот тармактарда кийимин асылып, тигизин асылып, анын балдарын көзүнчө талкууласа, билеттен биздин падышабызды деле аябагандайын, биздин